Урматтуу кыргызстандыктар, белгилүү саясатчыга белгисиз адамдардын күч колдонуп кол салганын туура эмес аракет жана кылмыш иши деп эсептейбиз. Кеп жалгыз эле Текебаев жөнүндө болуп жаткан жок. Ачык жана демократиялык өлкөлөрдө ар бир жаран мыйзам тарабынан, конституция тарабынан корголуш керек. Ошон үчүн жөнөкөй адамдарга дагы кол салуу, аларга карата кылмыш аракеттер болбошу керек. Ошон үчүн азыркы бийлик, укук коргоо органдары тез аранын ичинде бул кылмыш ишин иликтеп, тиешелүү жыйынтыктарды чыгарыш керек. Күнөөлүү адамдар сөзсүз түрдө жазаланыш керек. Мындан тышкары айтарыбыз, Кыргыз Республикасы өзүнүн жарандарынын тагдырын өзлөрү чечет. Бизде болуп аткан окуялар боюнча, кылмыш иштери боюнча эл аралык уюмдар, башка өлкөлөрдүн элчилиги кандайдыр бир кайрууларды жасап, биздин ички ишибизге кийлигишип, тышкы таасирдүү аракеттерди көрбөшү керек. Муну биз туура эмес аракеттер деп эсептейбиз. Мындан тышкары азыр бардык саясий күчтөрдү биз сабырдуулукка чакырабыз. Бул окуя боюнча, бул факты боюнча бири-бирибизди күнөөлөөнүн ордуна ийип отуруп түз кеңешип, тегерек столдо ушул маселени тынч жолу менен сүйлөшүүгө чакырабыз. Ал эми келечекке жол мониторинг борбору ушундай сүйлөшүүгө аянтча берүүгө даярбыз. Рахмат.